Эрте менен гана кандай маанайды көтөргөн сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, мына ушул эле обон менен өзгөчө социалдык тармактарда өтө бир хайпка айланган, тагыраак айтканда Ош базарында элдин алдында ушинтип элге жаркын маанай тартуулаган өзгөчө өнөрдүн ээси Айсенем Аматова бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Элдин сүймөнчүгүнө айланган өзгөчө таланттын ээси болгон Айсенем Аматова биздин бүгүн конокто. Биринчи эле алгач эле сөздү ысымыңыздан баштагым келип турат. Атыңызды ким койду эле, эмнени түшүндүрөт? Айсенем абдан кызыктуу ысым экен. Рахмат. Эмнени түшүндүрөт? Эмнени түшүндүрөт? Атым мен толук билбейм, бирок кумир, орусча кумир дешет го, ошондой маанисин түшүндүрөт да менин атым. Анан өзү мен аксакал тайнем аты Айсенем болуп атылган да. Анан тайнем өзүнүн апам кандай эле ооба ошол аксакал тайнемге окшоп болуп мындай байбиче, мындай чоң салбаттуу байбиче болсун деп жакшы. Элдин күмүрүн айланган өтө бир кадыр барктуу инсан болсун деген экен да. Тагыраак айтканда сизди калың журт Санем деп тааныйт, э? Ооба, Санем. Анткени Айсенем аябай мындай башкача аталган. Айтууга оор, э? Негизи оор деле эмес, Айсенем деп абдан укуктуу болот экен. Бирок бул албетте Санем деп бул замандын талабына жараша социалдык тармактарга атайы ушинтип кыскартып, чыктыңыз болуш керек. Ооба, бирок Москвада окуганда, мисалы, студент болуп, көп менин одногруппниктерим менин атымды толук айта албай, Санем деп айта алышты. Кайсы жакта, себептин бар кайсы? Москвада окуймун деп калдыңызбы? Анда окуу жөнүндө сүйлөшөлү. Ооба, Москвада Московский государственный университет дизайн и технология орусча. Ошол университетте окугам, институт дизайнда. Өзүм дизайнермин. Бул хобби сыяктуу кандай болуп калат? Ооба, анан музыкантка кандай? Музыка бул мектепти бүтүп, анан кийин училищеге тапшырып, мындай өзүм башка бир талантымды да сынап көрөйүн дедим, ооба. Тагыраак айтканда кайсыл окуу жайдан окудуңуз ошондойсуз? Ошо мектепте же музыкалык Шубина музыкалык мектеп, анан Шубинкадан кийин училищеге Күрүнкеев атындагы Күрүнкеев атындагы абдан жакшы. Өтө сонун. Мен деги жанагы Ош базарга баргым келет да. Ошол анын идеясы эмне, же хайп кармаш керек болду, максаты эмне болду? Азыр элдин баары сиздин видеоңузду көрдү. Кыргызстанда бир 7 миллион калк болсо, алардын бир 1 миллиону Инстаграмда активдүү колдонуучулар болсо, 1,5 миллиондой киши сизди көрүп турат. Ошондойбу. Ошол идея кайдан келип чыкты? Ошол тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз. Чын айтсам, мен мындай идея жөн эле бир жумушта отуруп, мындай ойлодум да, эмнеге азыр эч ким концертке барбайт. Анан кийин мен ойлодум, бир нерсе мындай башка нерсе кылсам болот эле деп, эч ким кылбаган нерсе. Анан андай мындай хайп кармайм деп ошондой оюм жок эле. Жөн эле жөнөкөй адамдар үчүн скрипка ойноп, мындай көрсөтүп, мындай инструмент бар деп. Анан азык түлүк саткан жерде, анан кийин ошону көрүп адамдар аябай суктанышып, рахматын айтып, биринчи жолу угуп атам скрипканы деп мага рахмат айтышты. Мен аябай таң калдым, сүйүндүм. Биринчи жолу мен үчүн ошондой болуп атат. Ооба. Жакшы. Анан ошол сиз ойноп аткан учурда баарыбыз эле билебиз, эч кандай коробка коюлган эмес болчу, э? Коробка жок. Эч ким акча бере баштадыбы? Берген, кийин мен өзүм шок болдум да. Анткени 2-3 эже мага күл берип, мындай аябай сүйүнүшүп келишти да. Мынаке сага кызым деп, мен шок болдум. Жок, бирдеги алдыңыз эле, акчаны алдыңызбы? Акча
ооба акча алдым. иштесе болот экен десең ооба, бирок мен өзүм да иштейм. Мен перманенттик визаж жасайм, перманентный макияж дейт орусча. Салонда иштейсиз? Ооба, салонда иштейм. Аябай жакшы көрөм, кесиптен анткени бул искусстводагы карайт да ошол нерсе. Сулуулук, мындай кооздук жасаган жакшы көрөм өзүм. Анан кийин ошо тапкан акча канча 500гө жетпей болду окшойт. Бир 2 минуттун ичинде салып салышты, мындай тез. Мен мындай маанисинде неме, бирок ошону көрүп аябай сүйүндүм да, адамдар үчүн бул чындап мындай чоң нерсе экен деп. Маанилүү экен деп. Ооба. Чын эле балким бул инструменттин атын билбегендер да көп. Үнүн укпагандар да көп. Алар таң калып эле калды болуш керек, Ооба, таң калып эле калышты. Анан кийин мындай эксперимент кылдым. 2 жумадан кийин келип, ошол жерге тааныбайбы, тааныбайбы деп өтсөм, көп адам тааныды. Анан ооба, таанып калышты. Анан сурашты, дагы ойноп бербейсиңби деп. Мен айттым, экинчи жолу чоң колонка менен келип, ойноп берем сиз үчүн. Пландарыңыз бар. Буйруса качан? Биз дагы бар угуп калалы. Ошол жора чоң колонка менен. Ооба, балким мүмкүнчүлүк болсо келем, буйруса. Азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы балким сизди социалдык тармактардан көргөн болуш керек. Бул экөө көп сүйлөтө бербей эле тиги скрипканын үнү өтө сонун экен, дагы чертип берсе экен деп аткандыр. Дагы бир керемет чыгармага кезек берели. Көрүүчүлөргө тартуулап өтсөңүз. Атын айтып өтсөңүз болот, эмне болгон музыка, кимдики? Мен азыр ойноп берем, сиз өзүңүз мындай как викторина сыяктуу. Биз табышыбыз керек. Музыкалык билим өтө жогору эмесмин мен, Бали, азаматсыз эң сонун. Азаматсыз. Өтө мыкты. Мен билгенде эсимде деген чыгарма болуш керек. Туптура. Болчулукка аттын башкасындай таанымал болгон. Жүрөгүнө сиңген музыка десек болот. Өтө керемет. Канакчы. Жандуу үн башкача. Башкача, ооба. Мындай бир башкача ойлонуп, башка жака мындай бир эргүүгө кеткендей болдум. Дагы бир керемет чыгарма сурасак болобу артынан? Ырдап берсем болобу? Анткени мен азыр ырдайсыз дагыбы? Ооба. Сиз ырдайм десеңиз биз кантип жок дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин коноктубуз Санем жон гана скрипка чечип берсем, бул ырдайт дагы экен. Келиңиздер анда керемет бир ырына күбө бололучу. Алат ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосо кучактайм ой кырларын нурга кошо улуусун кыргыз жерин урдан бүткөн сулуусун кыргыз жери ырдан бүткөн. Баракелде. Бир
гана визажист, бир гана скрипачына дизайнер эмес, мына ушундай булбулдай мухаммүндүн дагы ээси экен бүгүнкү биздин коногубуз. Жанагы ушундай эле көп бир өнөрдүн ээлерин айтканда эле тиги жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген макалеси болуп жатпайбы? Анан сизде да өтө бир өнөрүңүз көп экен, өнөрүңүз өркүндөй берсин, ачыла берсин. Караңызчы, кыздары кыйын кыргыздын деп айтылат негизичи. Мына ушундай мыкты кыздардын катарын толуктаган эже экенсиз. Сизде ушул мен көрсөм, сиз көбүрөөк орус мектепти аяктапсыз. Орус мектептерде көбүрөөк окусуз, окуу жайларда дагы орусча окупсуз. Анан жалаң кыргыз чыгармаларына басым жасаганыңыз кандай? Ооба, чындыгында мындай өзүм үй бүлөм мындай орус кыял да, анан ооба орусча сүйлөшүп үйдө кыргызча анча деле жакшы билбейт элем, бирок азыр мындай аракет жасап кыргызча үйрөнүп кыргыз тилге басым жасап атасыздар. Үй бүлө менен чогуу ачкандай үй бүлөм жакшы сүйлөйт, ата менен апам, бирок мен андай эмесмин. Бирок анткени мен мектепте орусча окуп, анан өзүңүздү түшүнөсүз, мындай окружение орусча болсо ошондой болуп калат экенсиң да. Анан кийин Москвага тапшырып да ошол жакта баары орусча сүйлөшөт. Бирок ошого карабастан кыргыз чыгармаларына басым жасап, кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон аракетиңизди көрүп, биздин ушундай ишибиз жылып отурат азыр, Рахмат. Керемет. Буюрса, максаттар кандай? Максаттар кандай? Буюрса, чын айтсам, мен билбейм каякта болом. Кыргызстанда боломбу же башка өлкөдө болом, бирок дайыма жүрөгүм бул жерде. Анан кийин бул өлкө үчүн көп нерсе жасагым келет атат. Анткени азыр мындай келе жаткан, билбейм, кичинекей балдарды көргөндө мен аябай таң калам, аябай таланттуу адамдар бар, таланттуу балдар бар. Ошолорду мындай кичине болсо дагы жардам берип, аларга жол көрсөтүп, анан именно сфера творчества, искусства ошол жакта кандай эле өнүгүү сабак берим бар. Ошондой бир таланттуу балдарды ошолорго шарт түзүп, ошолордун өнүгүүсүнө шарт түзгүңүз келет. Караңызчы, кандай сонун максаттарыңыз бар экен. Бул ырчылык өнөргө дагы аркалайын деген оюңуз барбы же кандай? Сонунурда айткенсиз. Негизи келечекте ушул кайсыл бир иштин адиси болгуңуз келет? Азыркы учурда бир 2-3 кесиптин адиси экен буякчы. Анан кайсысына басым жасагыңыз келет? Ошону билгибиз келип турат. Бирде алып келсем жакшы болот эле. Анан кийин мен өзүм сүрөтчүмүн дагы, мындай чоң сүрөттөрдү тартам. 5 мүнөт олтурсак дагы башка ачылып кетчү деп. Ооба, мындай заказ алып, мындай чоң сүрөттөрдү тартам дубалга, анан живописный мындай башкача сүрөттөрдү жакшы көрөм ошол себепти да. Анткени бул баары творчество дегендей. Анан кийин мен ойлойм, буюрса өзүм бренд жасап, жөн гана мисалы кийим эмес, башка дагы мындай благотворительный компаниялар ачсам болот эле деп ошондой оюма келет. Кайрымдуулук дагы кылгыңыз келет, Анткени бул ошондой канчалык жакшылык кылсаң, ошончолук сага келет. Бирок мен андан үчүн да эмес, просто мындай өзүм немем бар да, кыялым бар. Ооба, жардам бергени. Анткени өзүм кичинекей кезимде апамдан айрылып, аябай мындай өзүмдү башкача сезгем да, кыйынчылыктарды көрүп, анан ойлодум, кийин кичинекей балдарды көрүп, ошондой кийин апасыз калса же атасыз калса, ошолорду мындай кичине болсо дагы жардам берсем деп оюмдар бар да. Өтө сонун. Негизи айтылат эмеспи, ой жеткен жерге кол жетет деп. Эң эле негизгиси бул чечим. Биздин ойлогонубуз бул өзүнчө бир 50% иштин бүткөнү болсо, эми бир 50% эле калыптыр жасап коюш. Берсе ошол максаттар ишке ашсын дейли. Негизи сиз эми могу скрипка менен ойлогондон кийин көбүрөөк кайсыл өлкөнүн музыканттарына кызыгасыз, кайсыл музыканттардын музыкаларын укканга кызыгасыз? Мага Димаш аябай жагат, Кудайбергенов. Кудайбергенов, анткени анын үнү бир башкача
космос анан божественный голос деп эгер Димаш бизди көрүп аткан болсо сиздин үнүңүз космос. ооба ошондой чындап анын концерт Москвада окуганда 2 жолу концертке бардым. Биринчи анан экинчи күн подряд. Биринчи күнү өзүм билетти алдым, экинчи күнү катар бардым. Ооба экинчи күнү мени башка адамдар чакырышты, өзүм сюрприз болуп ошол 2 жолу концертке катыштым. Анын үнүн угуп башкача сезим келди. Чындап мындай айтышат го, үн анан музыка адамдын руханий жан дүйнөсүн ооба азыктандырат, ооба өнүктүрөт. Өтө сонун. Келиңизчи, дагы бир өзүңүзгө жаккан кыргызча болбосо деле, дүйнөлүк классикалардан болсо деле бир угалычы. Өзүңүз жактырган бир. Бизге өлө жакты сиздин ойногонуңуз. Макул, рахмат. Мен билген боюнча Вивальди деген музыкант Зима деген чыгарма, э? Лето. Лето. Башкача шторм айтышат. Шторм деп. Лето. Ооба, мен абдан жакшы. Ошол университетинде окуганда бизде дагы исто тарых сабагы, музыка тарых сабагы бар болчу. Ошол сабактан уккан экенмин. Азыр эсиме түштү. Вивальди деле ушуну дегенчи. Азаматсыз өтө сонун. Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Бизге ушинтип эрте туруп убактыңызды бөлүп, жалпы калың журт кыргыз элине өзүңүздүн бир керемет чыгармаларыңызды тартуулап, руханий азык тартуулаганыңызга сизге чоң рахмат. Сиздин дагы ойлогон ой максаттарыңыз, кыялдарыңыздын бардыгы сиз ойлогондон дагы көрүп келсин деп ниет кылабыз. Буюрса дагы бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, мына ушундай жакшы күндөрдөн жүз көрүшкөнү жаратканым насип кылсын. Рахмат, сизге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Ал эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.